Саламатсыңар бөбөктөр. Кел бөбөгүм жомок деген уктурубуздан Француз элинин аппак эчкинин кайгылуу окуясы деген жомогун угасыңар. Бир күнү кардай аппак деп аталган эчкинин ээси бакчасына аркандап коет. Улуу терем, мени бош кой, тоолорго кетким келет. Ай, сен келесоосуңбу мени таштап кеткиде, а? Тоого кеткиси келет. Кааласаң арканды узарта чөйүн. Жок, аркан маселе эмес. Мен аркандан таптакыр бошонуп, тоолорго барып, коюн салып, секиргем келет. Анын оюн жоготкусу келет. Сен бул дүйнөдөн кабарың жок. Ач карышкыр сендейлерди качан көзгө илинер экен деп аңдып отурат. Өткөндө качып кеткен кызыл эчкинин таң атканча карышкыр менен алышып жатып акыры карышкыр аны жеп салганын унуттуңбу я? Кызыл эчкинин өлүмүн унуткан жокмун. Бирок кандай болсо мен да тоолорго барып эркин жүргүм келип жатат. Болбойт. Бир күнү аппак эчке терезеден секирип чыгат да тоону көзөй качып кетет. Тоодогу бактарактар аппак эчкинин сулуулугуна таң калышат. Дарактардын бутактары таазим эткендей ийилет. Чычырканактын мөмөлөрү мени же, жок мени же деп тургансый. Көздүн жоосун алган гүлдөр кызгалдактардын арасында моокуму канганча секирип ойнойт. Тоонун таза абасынан кере дем алып, тунук сууларынан жутат. Кечке жуук кара булут каптап шамал башталат. Үйлөрүнө кайткан малдардын мойнундагы шыңгырыктары угулат. Бийикте каалгып учуп бүркүт жүрөт. Мына карышкырдын улуган угулду. Кыштакка кетсемби? Ушул оюнан дароо баш тартат аппак эчке. Мындан ары туткунга түшкөн немедей болуп жашай албайм. Анан карышкыр улам жакында отуруп анын жанына келип калат. Эчкини басып калууга даяр түрү бар. Эчки чийри алып мүйүзү менен тап бере баштайт. Болгон күчүн колдонуп 20 жолу карышкырга тап берип жанына жолотпойт. Акыры алы кетип чарчай баштайт. Батыраак таң атса, мен да кызыл эчкидей таң атканча каршылык көрсөтүп жатып өлөм. Анан таң атып күн чыгат, ак эчкинин дарманы кетип каршылык көрсөтө албай калат. Ал эркиндикти биринчи орунга койгон жандык болгон экен бөбөктөр. Литва жомогу эки бир туугандын чатагы. Илгери эки бир тууган жашаган экен. Бирөөсү жакыры, экинчиси бай. Бир күнү жакыры байына барат. Бир тууганым жардам бер. Үйдө балдарга бир сындырым нан жок. Бай агасы макул болуп, өлөйүн деп жаткан оюн берет. Эти сеники, териси меники. Энеси үйүнө уйду алып барып, сойгусу келбей жакшылап багат, айыктырып алат. Натыйжада уйдун сүтү нан менен кошо балдарына азык болот да. Ага согуп калып инисине ичи тарыйт. Эй, уйдун терисин алып келбейсиңби баягы? Мен сага өлбөгөн уйдун терисин кантип бермөкүлөм? Уй өлгөн жок. Мен билбейм. Жүр анда, казыга барабыз. Экөө казыга барышат. Казы экөөнү тең угуп, бир чечимге келе албай. Анан мындай дейт. Силерге 3 суроо узатам. Ким жооп берсе уй ошонуку болсун. Дүйнөдө эң таттуу нерсе эмне? Бал. Уйку. Эч чарчабаганды билбеген адам ким? Эң көп эмгектенген адам. Кызганчак адам. Кызганычтан уктай да албайт ал адам. Эки суроонун тең жообун иниси туура айтат. Дүйнөдө эң жолсуз адам ким? Менмин. Уюмду алдырып жибердим. Инисине теремес, саануй бергенин тана алган адам жолсуз. Ушинтип иниси жооп берет. Казы инисин айткандарын туура көрүп, ойду ошол жигитке калтырган экен балдар.
орус эл жомогу Карагайдын тобурчагы деп аталат. Илгери эки бир тууган жашаган экен. Улуусу соода кылып бардар турса, инисинин колунда жок жакыр турчу. Улуусу кыштактан арзан баада мал мүлк топтоп Москвага алып барып сатчу. Ошентип өзүнүн аймагында таанылган бай болуп баштайт. Бир күнү бай чочколорду базарга алып барып сата албай, кайтып келе жатса алдынан жакыр тууганы чыгат. Соода кандай? Начар. Эмнеге? Бүгүн чочкону алчулар жок экен. Эмнени алчулар көп экен? Бай чарчаңкы, жактырбайт. Элдин баары эле Карагайдын тобурчагын сурап жатты. Менде тобурчак жок эле. Иниси үйүнө барып аялына айтат. Москвада Карагайдын тобурчагына суроо көп экен. Жүр, топтоп барып сатып келели. Өкөлөп күндөр бою тобурчак топтошот. Арабага жүктөп Москвага барса эч ким аны карап да койбойт. Ошол маалда шаар башчысы карапайым адамдын кийимин кийип элди аралап базарды кыдырып жүргөн болот. Карагайдын тобурчагын эле алат деп сага ким айтты эле? Агам айткан. Алдай Москвага келип мал сатып кетет. Таанымал адам. Шаар башчы ал соодагерди таанычу. 200 адам экенин да билчү. Сен ойлонбо. Ким келсе да ар бир тобурчакта бир күмүш акчага саткын. Анан шаар башчысына барып мындай дейт. Мага бүгүн ар бириңер бирден тобурчак алып келгиле кана. Сарайдагы кызматчылар, аскер адамдын баары базарга чуркашат. Кедейдин арабасынын жанында кезек болуп калат. Кечке чейин бир араба тобурчак түгөнөт. Жакыр адам бир сандык акча менен үйгө кайтат. Агасы элдин баардык акчасына тобурчак сатып алат. Ошондон ондогон арабага жүктөп Москвага сапар алат. Бирок тобурчагын карап да койгон киши жок. Соодасы жүрүшпөй агасы ал тургай байлыгынан да кол жууп, текеберчиликтин жазасын ушинтип тарткан экен бөбөктөр. Ушуну менен балдар, кел бөбөгүм жомогук деген бүгүнкү уктуруубуз аяктады. Кайрадан жолугушканча саламатта тургула балдар.